Бул социалдык жардам аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жана ата-энесинин бири жок мектептин жатак бөлүмүндө окуган балдарга берилди. Мында окуучуларга кийим-кечи, окуу куралдары, ал эми алардын ата-энесине азык-түлүк жана кийим тигүүчү машина тапшырылды. Мындан тышкары райондогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 10 адамга араба берилди. Алардын 5-өө өспүрүмдөр. Эми рахмат ушундай жардам эметкене. Менин кызым ушу төрөлгөндө эле ушундай начар төрөлгөн. Өзү эле ДЦП болуп, бирок 4 жаштан дегенде араң басты, бирок басып атып эле көгөрүп кетет, көп баспайт, аркамда көтөрүп жүрөм. Ошо кулагы укпайт, көзү көрбөйт, бир көзү оң көздөн көрбөйт, тамак жегенди билбейт, тамак жей албайт, памперсте, ушу кезде. Кайрымдуулук кылган ыктыярчылардын көбү жаштар. Айтымдарында алар адегенде Кыргызстанга саякаттоо үчүн келүүнү пландаган. Бирок демилгечилер жапа тырмак кеңешип, эс алуунун ордуна кайрымдуулук иш-чарасын өткөрүүнү чечишкен. Биз Кувейттен Кыргызстанга атайын бул жактагы туугандарга жардам берели деп келдик. Эмне үчүн сокулукту тандап алдык? Себеби бул жакта аз камсыз болгон жана майып адамдар башка жерлерге салыштырмалуу көбүрөөк экен. Биз аларга эң керектүү буюмдар жана балдарга белектерди алып келдик. Бул жакта жалаң ыктыярчы блогерлер чогулду. Бизге кайрымдуулук фонддон кайрылышты. Жаштар колдоп, ал сунуштан баш тарткан жокпуз. Баарыбыз бүгүн биринчи жолу келип олтурабыз. Мектепте жалпы 350 окуучу билим алат. Арасында жатак бөлүмдө окугандар да бар. Балдар кошумча араб тилин окушат. Мында мектептен тышкары эне жана баланы коргоо борбору иштейт. 15 жыл мурда ушул мектеп Кувейт өлкөсүнүн колдоосу менен салынган. Бүгүнкү күнгө чейин мектепти Кувейт толук каржылап келатат. Ошондой эле эл аралык кайрымдуулук фондунун Кыргызстандагы уюму да колдоо көрсөтүп келүүдө. Анын алдында Кувейт университети жана кыздар балдардын окуу жайы бар. Айтарым, ушул балдарыбыздын келечеги кең, өлкөбүздө тынчтык болсун. Билим берүү системасына кызыккан кайрымдуу топ мектептин шарты менен таанышып чыгышты. Соңунда окуучулар манас айтып, келген меймандарга концерттик программа тартуулады. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.